Kabır azabын ойлоп корком. Анан да жердин кысуусу. Аялым üstüme чыкса, дем жетишпей калат. Жер кысканда эмне болор экенмин дейт. Жердин иши бүткөндө эки периште дүкүлдөтүп сабап кыз эмне кылам? Кабыр азабы эмес, кабыр жыргалы барбы? Эки периште жакшы манады тосуп алуу үчүн кандай амал кылышыбыз керек дейт. Бар. Кабыр рахаты бар. Кабыр рахаты бар. Бул боюнча сабакта көп айтканбыз, акыйдаларда айтканбыз. Амал кылыш керек шарият боюнча. Bir эле мисал, жанагы кабыразын сактай турган нерсе ушактан алыс болуш керек, анан заарадан тазаланыш керек. Заара кылганда шымга чачыратпаш керек. Ушул ачык айтылат, анан калган бардык нерсе дин менен жашаш керек колдон келишинче. Коркконуңуз жакшы албетте. Коркконуңуз жакшы. Анан жанагыда коркунуч болсо анда аткарбаңыз, андай кылбаңыз. Аба жетпей калса. Куранда келет да өзүңөрдү жамандыкка түртпөгүлө деп. Анан аба жетпей калса өзүңүз жамандыкка түрткөн болосуз. Ошон үчүн ал итият болуңуз. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Илгери болчу эмес экен исламдын башында. Кыйын болчу экен да. Анан кийин боло турган болуп калган. Куранда өкүм келген. Эми кошула бергиле деген. Ошон үчүн ооз ачылгандан шамдан кийин, шамдын азанынан баштап багымдат азанына чейин боло берет. Ayalдар гусул кылганда чачы экөө болуп өрүлсө, кандай боло суу толук тийиш керекпи дейт. Аялдын чачы узун болуп, шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүк болсо, чачы өрүлүү абалда шариаттык иш болсо, гусул алганда чачты жуубай эле коёт. Чачтын түбүндөгү баштын териси бар го. Баштын терисине толук суу жетиш керек. Анан чачтын узун болуп турганын сылап, момундай кылып туруп, чачты мындай сылап туруп, бир сыйра мас тартат баштайна ошол болот. Бирок башы бошураак болуш керек ичинде. Катты өрүп алса, тибе кырып, айтор баштын терисине толук суу жетиш керек, анан калган. Анан чачы жазылык болуп, анан кийин өрүп алса чачын жазыш керек болот. Шарты гусул болгонго чейин, жунуп болгонго чейин чачы өрүлгөн болуш керек, чачын жазбай туруп жуунса. Кийин жазып алса боло берет. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Аялың менен üstüңү жабынбай кошулса болобу, сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коюп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннөт. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар. Мен үйдө жок болуп калган кезде жолдошум экөөбүз жаткан төшөктү досуна салып бериптир. Анан мен түшүндүрүп айттым, ери катынын төшөгүн бирөөгө салып берсе болбойт деп. Сен уккан жайым бар болчу. Жакында дагы жолдошум унутуп калып бир тууган кайныме биз жаткан шешепти алып салып берип коюптур, аябай жиним келди. Эртең менен жумуштан келсем, кайным мен жамынган төшөктү жамынып алып уктаптыр, уруксат сурабастан. Эгер эркек мен аялдын төшөгүн жаткан шешебин бирөөлөр жаткан жатпаш керек болсо жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Анткени кайным да жолдошум да отурушат дейт. Төшөк эчтеке болбойт. Маселе bir komnat үйдө кайны менен жеңе чогуу жашаганга болбойт. Жеңенин бир саны кайнысыныкы деген сөз туура эмес. Арам. Жок нерсе, ал пастардын сөзү. Анан эми жанагы төшөк дегенде музыканы өчүрүп койсоңор, бул биз музыкалар айтабыз мисалы. Жанагы маселе каерден? Пайгамбарыбыз эгерде бир аял алма жеп аткан болсо, эркек келсе, ошол аял тиштеген жерди алманы берсе, ошол эркек жебесин дейт да. Эмнеге билесиңерби? Ошон элестетип алып, кийин ашык болуп калбасын деген сөз. Анын төшөгүн жамылса жытын жыттайт да. Анан ошону көзүнө ар нерсе келип, түшүнө келип, анан ошо издеп, анан иши деп, анан издеп жүрбөс ошону каякта экенде. Овчаркадай болуп. Ошон үчүн болбойт.
Emi mine kılağız? Emisi jakşılap juup günge jayıp, silkip savaben urup bana jata beresiz. Biroq juup alış gerek bolat. Oşonday tuura bolat turmatı bir tuğanım. Antken ayaldın jiti var, erkektin jiti var. Biröөнү кийин бирөө жыттаса ошо ашык болуп калышы мүмкүн. Анан барып көп нерсе бузулат. Ошон үчүн тартип болуш керек. Тартип ал туура, укканыңыз туура бул. Бул туура маселе. Бирок жуугандай маселе ордуна келип калат. Жакшылап жуу бериш керек. Жума күнү аялы менен кошулса болобу дейт. Sutkasında 6 gün, 7 günün bardık günü koşulsa bolu verет. 24 saatin bardık saatinde koşulsa bolu verет. 60 minüttün bardığında koşulsa bolu verет. Bolğanın koşulup oturup namaz kalıp baş gerek. Aşağı. Cumaga bara turgan paytını alış gerek şu. Orozo günü gündüzü koşulsa bolboyt. Jaş bala tündösü bolu verет.